Пенсия көбөйдү. Ооба, эртең 1 октябрь жалпы карыларды, аксакалдарды майрамыңыздар менен куттуктап, дал ушул аксакалдарыбызга кандай камкордук көрүлүп жатат болду экен, алардын пенсиясы канчалык деңгээлде көтөрүлүп атат? Ушул жаатында сөз кылыш үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондусунун басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетовду чакырып алганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Пенсия көтөрүлдү деп атабыз. Кандай шарттарда көтөрүлдү жана көлөмү боюнча? Рахмат. Биринчиден учурдан пайдаланып, социалдык фонддун жалпы жамааттын атынан, өзүмдүн атымдан эртеңки биздин ушу урматтуу карыларыбыздын эл аралык майрамы менен куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Аман болуңуздар, көп жашаңыздар. Пенсияңыздарды мындан ары да көп жыл алганга Кудайым ден соолук берсин демекчимин, аманчылык болсун. Ушул эми 1 октябрга карата пенсияны жогорулатуу бул жыл сайын социалдык фонддун мыйзамына ылайык, социалдык пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык жүргүзүлөт. Быйыл дагы ошол эле алкакта иштер жүргүзүлдү. Жакында эле өкмөттүн токтому менен ушул пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүктөрүн жогорулатуу бекитилди индексациялоо жолу менен. Айта кетсек, бул жерде 2 бөлүгү тең көтөрүлүп атат, пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгү. Пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлердин жашоо минимумунан төмөнүрөөк алган пенсиялардын өлчөмдөрүнө базалык бөлүгү 105%, башкача айтканда 100 сомдон кем эмес өлчөмдө жогорулап атат. Ал эми ошол эле категориядагылардын жана 4287 сом бул мамлекеттик статистика комитети белгилеген пенсионердин жашоо минимуму азыркы күндө ошондой экен, 2019-жылдын көрсөткүчү боюнча. Ошондон төмөн алгандардын пенсияларын камсыздандыруу бөлүгү 7%, бирок 200 сомдон кем эмес деген өлчөмдө көтөрүлүп атат да. Башкача айтканда 100 сомдон кем эместен 200 сомдон кем эмес. Ошондо 4287 сомдон төмөнүрөөк алган пенсиялардын өлчөмүнө 300 сомдон кем кошулбайт деген сөз да. Эмне үчүн кем эмес деп чек коюп атабыз, анткени 4287 сомдун ичинде пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом дагы отурат. Андан сырткары электр энергиясынын бааларынын өсүшүнө каралган компенсациялык төлөмдөр да бар. 312 сомдон 200 сомго чейин да. Өлчөмүнө пенсияга кошумча. Анан жалпы көлөмүнөн алып салганда камсыздандыруу бөлүгү 5%га көтөргөн учурда базалык бөлүгүн 100 сомго жетпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан 100 сомдон кем эмес, анан камсыздандыруу бөлүгүн 7%га көтөргөндө 50 сомдон 180 сомго чейин эле кошулуп калат экен да. Анан кепилденген 200 сомдон кем эмес деген өлчөм баягы азыраак кошулуп калбасын деп, алардын дагы камкордук кылалы деген максатта ошондой төмөнкү чегин коюп койдук да. Анан ошол эле учурда 4287 сомдон жогору алгандардыкы камсыздандыруу бөлүктөрү гана көбөйөт, базалык бөлүгү кошулбайт, анткени алардыкы орточо камсыздандыруу бөлүктөрү демек бул 96-жылдан кийин жеке эсебинде топтолгон пенсиянын өлчөмү бир бөлүгү. Анан 96-жылга чейинкиси жана орточо айлык акыдан стажына жараша пайызда эсептелген өлчөм. Ошол 2 бөлүгү камсыздандыруу бөлүгү. Анткени бул өзүнүн кошкон салымына жараша деген сөз да. Камсыздандырып өзүнө төлөп турган төгүмдөрдүн, социалдык төгүмдөрдүн эсебинен эсептеле турган. Ал эми базалык бөлүк бул мамлекет тарабынан кепилдикке алынган бөлүгү да. Бул толугу менен базалык бөлүк республикалык бюджеттен каржыланат. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү пенсиялык фонддун эсебинен. Ошону менен бирок айта кетишибиз керек, камсыздандыруу бөлүгүн 7%дан пайызга көбөйткөндө жанагы жашоо минимумунан жогорулаткын. Ал жерде дагы төмөнкү чеги белгиленген 360 сомдон кем эмес деген. 4288 сомдун өлчөмүн эсептеп келсек, ал дагы 360 сомго жетпеген өлчөмдө болуп калат экен. Ошондуктан бул категориядагылардын дагы төмөнкү өлчөмү 360 сомдон кем көбөйбөйт деген сөз. Ал эми жогорку чеги биз божомолдоп эсептесек 2000 сомго чейин көтөрүлөт экен. Жогорку чеги бул кимдер?
көбүрөөк пенсияга салым кошуп Көбүрөөк депозит эки сыяктуу өзүнүн ооба пенсиялык базадан төлөмдөрдү тышкары 96-тан кийин жана жеке эсебибизге бизде паспорттогу номерге акча каражатыбыз түшүп атат да социалдык азыр деле салып берсек болот деңиз. төлөй берсе болот. Негизи айлык акы менен иштеп аткандардын айлыгынан кармалат, ал милдеттүү түрдө. Ал эми өз ыктыяры менен кошумча төлөй берсе ар бирөөнүн укугу. Ошондуктан ушундай шарттарда көбөйүп атат. Анан мына 1-октябрдан баштап ушу көбөйтүүгө божомолду 828 миллион сомдун эсебинде биздин эсеп боюнча ошончо каржылоо талап кылынат экен. Бул 3 айга, октябрь, ноябрь, декабрь айына. Ал эми эмки жылдын бюджетине бул 3,2 миллиард сомдун тегерегиндеги кошумча төлөмдөргө акча каражаты сарпталат деген сөз да. Жеңишбек ага акыркы жолу буга чейин качан көтөрүлдү эле жана 1-октябрь 2019 дагы ушул эле. Анткени бул мыйзамда каралган. Жыл сайын. Демек бул шайлоонун алдындагы байланыш деп айткандай андай жыл сайын жыл сайын 2017 жылдан баштап ушундай шартта көбөйүп келатат. Анткени мыйзамда жыл сайын пландалган, эмдиги жылы дагы каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша пенсиялык фонддун, республикалык бюджеттин инфляциянын жана орточо айлык акынын өсүшүнө жараша пайызда индексацияланат деп белгиленген. Ошондуктан эч кандай бул жерде саясатка аралашкан эч нерсе жок. Бул биздин бюджетте каралат жыл сайын пландалган нерсе. Жылдык планга. Ошол пенсионерлердин банк эсебине акчаны чегерүү кандай жол менен болот дегиле ошо которуу? Негизи мына бүгүн 30 число болуп калды. Буюрса эсептөө иштери толугу менен бүттү десек болот. Эми мындан аркы процедуралар баягы ар бир адамдын почтасындагы жана буйрутмаларына жаңы суммалар коюлат. Октябрдан баштап, анткени биз октябрь айыныкын төлөп баштайбыз да. Ошондуктан ал эми банк кызматындагылардына жеке эсептерине жана карт счетторуна жаңы суммалары жиберилет. Ведомосттар менен, которуу жол менен. Бирок пенсияны каржылоо билесиздер 10 числодон кийин башталат. Анткени эмне үчүн деп көп учурда суроо беришет да. Анткени 10 числого карата биздин негизги төлөмдөрдүн суммалары ошол датага келип түшөт. Анткени өткөн ай үчүн төлөөчүлөр ошол учурга бизге которуу жолдору менен ошол числорого толугу менен келет. Анан биз мыйзам боюнча негизи өтүп кеткен ай үчүн төлөш керек, негизи мыйзам боюнча. Бирок азырынча социалдык фонддун, пенсиялык фонддун мүмкүнчүлүгү бар. Үстүбүздөгү айга төлөйбүз да. Биз азыр октябрь айында, онунан баштап октябрь айыныкын 25 числорго чейин толугу менен каржылап төлөп бергенбиз. Ошондуктан октябрь айында жаңы өлчөмдөгү пенсияларын урматтуу пенсионерлерибиз ала алат. Деги эле пенсиядан пенсия ала албай калган учурлар, жанагы пенсиядан чектөө жарандардын мындай учурлар барбы жана кандай учурлар? Бул жерде эгер ал адам учурда өзүнүн жашаган жери боюнча турса, эч кандай эме жок. Ар бир жаран пенсия жашына келгенден кийин мамлекеттик сиз айткансыз базадан пенсия алып алат. Бул жерде негизи укугу мыйзам чегинде эсеп каралып чыгат. Эгер укугу болсо чыга берет. Азыркы күндө билесиздер, 63 жаштан эркектер, жалпы негизде 58 жаштан аялдар чыгат. Бирок ошол эле учурда мөөнөтүнөн эрте чыкканга мүмкүнчүлүк берилген 3 жыл. Эгер стажы көбүрөөк болсо, мисалы үчүн талап кылынган эркектер 25 жыл, аялдар 20 жылдан дагы 15 жыл ашыгыраак иштесе, башкача айтканда эркектер 40 жыл, ал эми аялдар 35 жылдан кем эмес стажы болсо, 55 жаштан аялдар, 60 жаштан аксакалдарыбыз чыгат. Демек ушул курактагы бизде ар бир жаран пенсия алат. Албай жүргөндөр дагы болушу бар. Албай жүргөндөр эгер өзүнүн эмеси менен болсо, эми биз андай статистика жүргүзбөйбүз, анткени бизге кайрылуу принциби менен иш алып барабыз. Кайрылуу арыз түрүндө кайрылат. Бирок маалыматты жеткизип атабыз, бардыгына аракет кылып, сиздер аркылуу, радио аркылуу кайсы убакта пенсияга чыга турган мүмкүнчүлүгү бар экен. ИАЭПтин алкагында пенсияга макулдашуу боюнча ушул туурасында азын-аулак кеп кылсак. Рахмат, учурда бул өтө көйгөй маселе, анткени бул көп жылдан бери биздин ошо чет жакка жүргөн жарандарыбыздын кийин пенсиясы эмне болот деген суроонун негизинде келип чыккан.
азыр эми ээптин алкагында 5 мамлекеттин ортосунда 2015 жылдан бери ушул келишимге кол коюу процедурасынын үстүндө иштедик. Компетенттик органдар менен иш алып бардык дагы. Былтыркы жылы билесиздер, Санкт-Петербург шаарында 20 декабрда 5 мамлекеттин башчылары келишимге кол койгон. Мындан кийин ар бир мамлекеттин парламентинен ратификациядан өтүш керек экен. Азыркы учурда 3 мамлекет бул келишимди ратификация кылды. Бул Кыргызстан, Армения жана Белоруссия. Ал эми Казакстан менен Россияны күтүп атабыз. 5 мамлекет толугу менен ратификациядан өткөргөндөн кийин ошо кайсы күндөн күчүнө кирет деген суроо чечилет да. Бул келишимдин эмнеси биздин жарандарга эмнеси менен кызык? Бул жерде буга чейин баягы аймактык принцип менен эле иштеп келгенбиз. 92-жылы баягы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин алкагындагы түзүлгөн келишим менен ал жерде союз таркаганга чейинки гана стаж эсепке алынып, андан кийинкиси ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамы менен эч кандай эсепке албастан бири-бирине маалымдоо берген күндө дагы эсепке өзүнүн эле мыйзамы менен эсепке алып калганда, анан стажы көбүнүкү эсептелбей келген. Азыркы келишим боюнча бирдей укук берилип атат. Баягы туруктуу жашап иштегендер менен четтен келгендердин ушу 5 мамлекеттин жарандарына бирдей укук берилип атат. Тигилерге кандай мыйзам күчүн таасир этсе, башкаларга да ошондой. Анан бул жерде пенсияга укугун аныкташ үчүн ошол 5 мамлекет иштеген учурундагы стажы суммаланып эсептелет. Укук тааныкташ үчүн. Мурун эсептелчү эмес. Мисалы үчүн бизде 95-жылдын 31 декабрына чейин эле эсепке алынчу. Россияда иштеп калганын биз эсепке алчу эмес. Анткени алар социалдык төлөмдөрдү ошол мамлекеттин пенсиялык фондунда төлөп калып калчу да. Азыр болсо ошол стаж эсептелет. Андан сырткары пенсияларды мына күчүнө кирген күндөн баштап топтогон акча каражаты, пенсиялык фондко түшкөн акчасы ошол мамлекеттин пенсиялык мыйзамына ылайык эсептелип, анан которулуп алып келет. Туруктуу жашаган жерине, мисалы үчүн Кыргызстанда туруп кийин иштеп келсе, күчүнө киргенден кийин 5 жыл. 5 жылда Казакстанда, Россияда иштесе, 5 жылдык эмеси бияктагы пенсиясына кошумча болуп келет. Экспорт болуп келет деген. Чоң рахмат, таңертең эң сонун маалымат бердиңиз. Биздин карыларыбыз оорубасын, сиз айткандай узак пенсия алып узак өмүр сүрүшсүн. Биз да ошого жетели.